Садаган кетейин Садыр. Мен Чүй районунун 11 жылга айыл өкмөтүндө Керимбаев атындагы мектеп боюнча сүйлөп жатам. Жашым 76-да. Мен 56 жыл болду иштегениме. Ошол мектепте азыр бүгүнкү күндө ашпозчу болуп иштейм. Бул мектеп убагында чоң, залкар мугалимдер иштеген мектеп эле. Кийинки 10 жылда бул мектептин окуучулары таптакыр кечирип коюп алам. Дөдөй боюнча калышты. Сабак берип, убагында келип, кечикпей келип, дептер текшерип, дневник текшерген мугалимдер жок болду. Муну айтып, ачуу чындыкты чыркырап, орусча айтканда горький крикти акимге да бардым, прокурорго да бардым, бардык жерге бардым, эч ким уккан жок. 15 граммдык печеньени 6 сом 90 тиын деп кургак берип да жүрүштү. Андан кийин мынакей ысык тамак келди эле, анын да чайын жөн беришпейт. Мектептин мурунку директору Борукулова Айгүл мектептин тегерегиндеги кара жыгачтын баарын кыйып сатып, мектептин капремонттон калган терезе эшиктеринин баарын сатып өз кызыкчылыгына жумшаганын да далилдей албай койдум. Кара жыгачты кыюуга уруксат этилген эмес деп экотехинспекциядан справка алып келсем, аны да эч ким караган жок. Прокурор дагы, сот дагы эч кимиси караган жок. 150 түп жакшы сорттогу, жогорку сорттогу абрикос, алма, алмурут тиктиктеди эле. Бүгүн келип көрсөңүз бир түп жок ошондон. Бир түп болсо мен тим эле башымды кесип берейин, Садаган кетейин Садыр. Ушинтип мектепти талкалап, окуу тарбия процесси өтө төмөн түшкөндүктөн мен Борукуловага арыз жазып, үстүнөн 3 сөгүшү менен араң өз каалоосу менен кетти деп койгон. Анан мени иштетпей атат деп чыгарып койгон. Ал директорду мен түшүргөндөн кийин мен кайра барып ордумда иштеп атсам, эми кандай иштейт билим берүү бөлүмдөрү? Айланайын Садыр. Кайра ошол 3 сөгүшү менен жанагындай фактылары менен түшкөн Борукулованы директордун милдетин убактылуу аткаруучу деп коюп кетти декабрь айында. Ага чейин иштеген директор дагы ошондой туура эмес жактары менен балдардын мушташы көбөйүп, биздин мектептин балдары тарап кетти башка айылдын мектептерине. Чоң мектеп эле, 3 кабаттуу, сонун заңгыраган. Азыр балдар жалаң ошондой туура эмес мугалимдер мамиле кылат, отуруп алып ата-энесин талкуулайт экен сабакта. Ошонун айынан 70 бала кетип калды быйыл. Ушул чоң мектептен. Буга бир чара көрүп, биздин балдарга билим алуусуна туруктуу, жеткиликтүү билим берүүгө, окуу тарбия процессин жакшы көзөмөлдөгөн бир башка жактан директор алып келбесеңер, биздин мектеп оңолбой калды. Биздин балдардын келечегин карагыла, Айланайын Садыр. Айылдагы балдар каралбай калды. Болбосо ата-энелер минтип ушундай сунушту айтышты. Мени жеткирип коюңуз президентке деп кайрылышты. Мен ошолордун атынан, мына могу менин алдымда башталгыч билим башаты башталгыч класстан дейт. Менин алдымда ошол башталгыч класстын мыкты деген мугалиминин диктанты турат. 99 сөздөн турган диктанттан ушул мугалим 22 ката кетирген. Садаган кетейин Садыр. Ушул бүгүнкү күнү да иштеп атат. Бул диктант 2016 жылы алынган. Андан бери 9 жыл өттү. Бул чала сабаттуу мугалим дагы 2 выпусканы дөдөй кылып жөнөттү. Жадыбал билишпейт. Дептердин кол жазмаларынын баары жаман, текшерип мындай жазба, андай жаз деп кысыл сыя кылган мугалим жок. Биздин балдар экеле чейрек окуйт. А негизги мыкты мектептерде жыл аягында дневниктин аягына 4 чейрек, жылдык жыйынтык менен 5 чейректикин жазып узатышат. Бизде андай да жазылбайт. Ушунун баарын көрүп, канчадан бери жүрсөм, эч ким укпады. Эң аягында сизге кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин билип, сизге кайрылып отурам.